5 май Кыргыз Республикасынын Конституция күнү. Өлкөнүн баш мыйзамы бул Конституциясы. Эгемендүү Кыргызстанда 1993 жылдын 5 майында легендарлуу парламент өлкөнүн баш мыйзамын кабыл алган. Бул күн эгемен Кыргызстандын жаңы тарыхында зор саясий мааниси бар күн катары жазылып калды. Кыргыз АССР, Кыргыз ССР деген багы этап хронологиялык биз баскычтар басып өткөнбүз. 1929 жылдан кийин Кыргыз ССР болгондо 36 жылы кабыл алынат. Андан берки хронологиясын алсак 78 жылдар. Анан барып баягы коомдогу өзгөрүүлөр, укуктук ченемдиктерди карап, анан Конституцияда дагы ошого ылайыкташтырып өзгөртүүлөр, толуктоолор кирет. 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзам мамлекеттик башкарууда жана мыйзам чыгаруу системасында олуттуу өзгөрүүлөрдү гана алып келбестен, өлкө экономикасынын өнүктүрүүгө, жарандарыбыздын жашоо шартын жакшыртууга жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө чоң өбөлгө боло алат. Кылым карыткан кыргыз калкы эзелтеден акыйкаттыкты туу тутуп, адилеттүүлүккө умтулуп, эгемен мамлекетибиздин күчтүү, өнүккөн мамлекет болуусу үчүн жан үрөп келишкен. Учурда ошо Конституциянын мыйзамдарын, укук ченемдиктеринин негизинде мамлекеттүүлүктө ушул баягы негизги документ катары кызмат өтөп жатат. Конституциядагы киргизилген ар бир берене биз жашап жаткан жарандар үчүн, ушунун келечеги үчүн, ушунун укуктук ченемдиктерин туура багытта жүргүзүш үчүн дагы мамлекет башчыбыз жана ошондой эле ошол Конституцияны түзгөн жарандарыбыз дагы жана инсандарыбыз дагы элдин келечеги үчүн туура багытта түзүүгө аракетин жасап жатышат. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин туусу, герби, гимни жана улуттук валютасы кабыл алынып, булардын бардыгы тең Конституция менен бекитилген. Укуктук гана жактан эмес, руханий жана маданий дагы мааниси бийик баш мыйзамыбыз кабыл алынгандан бери элибиздин дүйнө таанымын, келечек мүдөөсүн чагылдырган, өлкөбүздүн келечек багытын аныктоо үчүн пайдабал түзгөн документ катары кызмат кылып келет. Мурунку Конституциябыздын ортосундагы ар кандай боштуктар, жетишсиздиктерди жабуу максатында 2021 жыл 21 апрелде жалпы элдик референдум болуп өтүп, азыркы бүгүнкү күндө жаңы Конституция менен иштеп атат, жашап өкүм сүрүп атат. Азыркы Конституцияда толугу менен көбүнчө баягы мурунку парламенттик башкаруу болсо, эми азыр толук президенттик башкарууга кайра кайтып келдик. Азыркы Конституциябыз 116 беренеден турат, 5 бөлүмдөн турат. Анын ичинде конституциялык түзүлүш, мамлекеттин саясий түзүлүшү, адамдардын саясий абалы, башкаруу органдарынын укуктары, сот бийлигинин укуктары, ошондой сыяктуу негизги ченемдик актылар камтылган да. Баш мыйзам жогорку юридикалык күчкө ээ болгон өзгөчө ченемдик укуктук акт, негизинен ар бир кыргызстандыктын жол көрсөтмөсү. Өлкөбүздүн баш мыйзамы эгемендикти алган жылдары 10 жолу өзгөртүү толуктоолор болгон. Азыркы колдонуудагы Конституция 2021 жылы 11 апрелде референдум жолу менен кабыл алынды. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.